Балыкчыда милиционер сүзүп кетти делип ооруканага түшкөн 11 жаштагы кыз Бишкекке которулат. Бул тууралуу Балыкчы шаарынын жалпы дарыгердик практика борборунун жетекчиси Дамира Мусаева билдирди. Анын айтымында алгач жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган кыздын абалы азыр жакшы. Травматология бөлүмүндө жатат. Кызды ата-энесинин каалоосу менен Бишкек шаарына которууну чечтик. Абалы турукташып калды. Жоон саны сынган, оң бөйрөк тарабы көгала болгон жана башынан жаракат алган. Айыгып кетүүгө убакыт керек деди Мусаева. Эскертегиси кырсык 26 январда болгон. Анда Жили Манжор өлкөсүндөгү автоунаанын айдоочусу 11 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Транспорт Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экендиги аныкталган. Окуя чуу жаратып, кыздын атасы видео кайрылуу жөнөткөн. Ийим кызматтык иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгында рулда болгон деген аймактык тескөөчү менен шаардык милициянын башчысын кармаган. Саламаттыкты сактоо министрлиги кыздын абалы туруктуу оор экендигин билдирген. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 144 жана 312 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган бир туугандар 2 айга камакка алынды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу өлкө жетекчинин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Узак мөөнөттүү өлкө үчүн стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлорго старт берилип, пландалып жатканын эске алганда, Садыр Жапаров экинчи мөөнөттөгү шайлоого катышат. Бул анын саясаттагы ыраттуу кадамы болот деген маалымат катчы. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 2021 жылдын январ айында өлкө башчысы кызматына киришкен. Кыргызстанда президент 5 жылга шайланып, 2 мөөнөттөн ашык иштей албайт. Бирок Жапаров эски конституция менен шайлангандыктан биринчи мөөнөтүндө 6 жыл отурат. Салык тармагы санариптик системага толук өткөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик салык кызматы менен өткөргөн көчмө жыйында билдирди. Жыйындын отурумунда салык башкаруунун санариптештирүү маселеси каралган. Анда Акылбек Жапаров салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү маселесин көтөргөн. Азыр 21-кылым заманбап технологиянын заманы. Салыкты көзөмөлдөгөн ар бир тиркеме 7/24 иштеп турушу керек. Программалар оор күч келди деп токтоп калуу болбосун. Алдыңкы IT кызматкерлерин салык тармагынын ишине тартыңыздар, деди Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров андан тышкары бул жаатта атайын каражат бөлүнөрүн, базарлар жана коомдук унаалар 1-июндан тарта санариптик системага толук өткөрүлөрүн айткан. Бардык улгайган жарандар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана чоңдор жашаган социалдык мекемелерде видео камералар орнотулат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Бул чара министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык коргоо системасынын санариптик инфраструктурасын жакшыртуу максатында берилген тапшырманын негизинде жасалды. Ошондой эле тапшырманы эмгек министри өткөн жылдын сентябрь айында кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюу жана кызматтардын сапатын көзөмөлдөө максатында берген болчу. Учурда 17 интернатта 2332 адам жашайт. Анын ичинде 522си улгайган жана жалпы оорусу боюнча майыптыгы бар жарандар. 1810 адам психоневрологиялык диагнозу бар чоңдор жана балдар деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары административдик кырдаал борборуна социалдык стационардык мекемелерди кошуу иштери дагы жүрүп жаткандыгы кошумчаланды. Бишкекте 1-класстын окуучулары 12 февралдан 17 февралга чейин кошумча каникулга тарайт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматынан кабарлады. Агылайык бөбөктөр бир жума эс алып, окуу кайра 19-унан башталат. 1-класстын окуучулары үчүн кошумча каникулдарды мэриянын билим берүү департаменти бекиткени кошумчаланды. Буга чейин билим берүү министрлиги ар бир регион эс алуу күндөрдүн датасын өз алдынча чечип аларын билдирген. Ал эми жазгы каникул 21 мартта башталып, 31-inde бүтөт. Окуу 1 апрелден башталат.